Мекендештер, ушул видеону көрсөңүздөр, Трайникти койдум, муну трайник таки içine кирип атат. Муфт аркылуу экөөнү бириктирдим. Все, бунун кудан нахрен не болот. мекендештер, ушул материал компенсационный патрубок деп коет. Эми ушул патрубокту мен мурун 10 жыл мурун тартылган видео. Эми ушуну көрүп коңуздар, канчалык бул керек экенин. Ассаламу алейкум достор. Бул жерге бир жакшы материалдар келген Кыргызстанга. Патрубок деп коет орусча. Могу патрубок аябай жакшы, сантехникага жакшы эме чыккан да материал. Мындай кошконго аябай жакшы. Азыр мына оңой эле. Биз биринчи очередь смазка кылабыз. Могу смазка дагы Остендорфтун немеси, смазкасы. Бул аябай мындай скользящий, аябай жакшы эме деп. Силиконго караганда, силикондон колго жабыш жүрөсүң, а мындан жакшы кирет да, смазкасы жакшы болот. Анан как силикондой эле катып калат. Бияктан тазалап алабыз, жакшылап. Баарын фаскасын чыгарабыз. Уже даярдап койгон. Так. Мындай туруп. Дал киргизебиз. Биздин алабыз. Акырын кайра. Өтөт. Болду? Мына ушундай болуп оңой эле кошулуп калат. Бат эле. Анан мынтип канализациянын трубаны кошобуз. Мына азыр мен муну 15 градустук. Мына бул 30 градустуктар бар. Анда 45 градустуктар бар. Бул полотвод деп коет. Мына бул 15 градустуктар бар. Ошо менен подогревать этип киргизип коебуз. Кошуп коебуз. Оңой эле болот. Азыркы материалдар жакшы негизи. Азыр муну коюп, үрүгүн чыгарып, кайра кум менен көмүп, суу куюп, катырып туруп, анан топурак төшөйбүз. Мына достор, бүттүк. Биз деген наружный канализациянын укладка, канализация. Кум менен көмүп, үстүнө суу куюп, ушундай процесс жүрдү да. Анан жана 15 градустук деген чынакы отводдорду мына кандай жардам этет. Мисалы үчүн бизде мурун деген берки Фират, Алекс деген трубалар бар да. Аларда только отвод, анан пол отвод деп бөлүнөт да. Пол отвод ушу 45 градус. Ал маяктан кыйналмакмын да, мисалы үчүн. Тууралап албай. А бул жерден 15 градусту коюп койдум, түп түз кетти. Оңой да. Анан жанагы мына могу труба патрубок деген да оңой установка болот да. Бул жерге да кийин бирдемке кошуп калам деп десе, атайын крайник коюп койдук.